Allah buyurgan nersede ошол нерсени аткарсак биз үчүн жакшылык бар. Аллах кайтарган нерседе, тыйган нерседе биз үчүн жакшылык бар. Ошол нерседен тыйсак, ошол нерседен кайтсак. Мисал үчүн таат ибадаттар, Аллах буйрган ибадаттар жүрөгүбүз үчүн тынчтык болот. Жүрөгүбүз үчүн ләззат болот, рахат, жыргалчылык болот. Муну Аллахка баш ийген инсан гана муну сезет, билет, дамын татат. Ал эми күнөө жасаган инсан үчүн жүрөгүндө тынчтык болбойт. Анткени күнөөлөр жүрөктү сыгып коет. Күнөөлөр себеп инсандын жүрөгү сыгылат, тынчсызданат инсан. Мына ошондуктан таат ибадат менен Аллахка баш ийүү менен инсан жүрөгүндө ләззат, жакшы бир рахат, жыргалчылыкты татат. Ал эми күнөө менен инсан жүрөгү сыгылат. Куранда айтат Аллах Таала: "Ваман а'рада ан зикри фа инна лаху маишатан данка." Ким биздин зикирибизден, Курандан, ибадаттардан баш тартса, ага тар жашоо бар дейт. Жүрөгүн сыгып коебуз дейт Аллах Таала Куран күнөө себеп. Мына ошондуктан инсан мына ушул нерселерди жакшы билип алса, Аллахка баш ийсе, жүрөгү тынчтык табат экен. Валлаху а'лам.